Чек арада жан берген бир туугандар. Ок тийип каза болгон Равшан Муминовдун жакындарынын күйүтү. Супер KG порталы атайын алыскы Баткен облусунун Лейлек районуна барып, кыргыз-тажик чек арасындагы жашоочулардан кабар алып, ал жердеги абал менен таанышып кайтты. Алгач эле 16 сентябрдагы чек ара чырындагы атышуудан каза болгон 41 жаштагы чек арачы прапорщик Равшан Муминовдун жакындарына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүштүк. Анын артында жубайы жана 3 баласы калды. Мамлекеттик чек ара кызматынын Бөрү атайын тобунун кызматкери прапорщик Равшан Муминов Испана шаарынын тургуну болуп, үй бүлөсү менен Батирде жашап келген. Маркумдун агасы Хасанбай Муминовдун айтымында, эниси Равшан Муминов 3 балалы болуп, балдары чоңое баштаганда эле ата-энесинен бөлүнүп Батирге чыгып кеткен. Чек ара кызматкери болуп иштеген Равшан Муминов үй бүлөсүнө аз убакыт бөлүп, ар дайым жумуш үстүндө болгон. Маркумдун тажеси Хасият Хайдарова жээнинин атасыз калган 3 баласына мамлекет кайдыгер карабай жардам берүүсүн суранды. Хасият Хайдарованын айтымында маркум Равшандын 1976 жылы туулган агасы Дилшат Муминов да 2003 жылы чек арада кызмат өтөп жатып каза болгон. Энисинин эмгеги бааланбай унутулуп калганын айтып, эми каза болгон эниси Равшан Муминовдун эмгеги унутулбай, үй бүлөсүнө жардам берилип туруусун өкмөттөн өтүндү. Маркум Равшан Муминовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 сентябрда Испана шаарында өткөн. Ага өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев баштаган бийлик өкүлдөрү көңүл айтып барышкан. Өкмөт башчы маркумдун үй бүлөсүнө мамлекет тарабынан колдоо боло турганын кошумчалаган. Равшан Муминовдун жакындарына президент Сооронбай Жээнбеков да көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшкөн. Ал эми Муминовдун жубайы Мухая Муминова экөө 2 уул, 1 кызды тарбиялап келишкен. Артында калган балдарынын улуусу 11 жаштагы Азизбек 5-класста, 8 жаштагы кызы Сарвиназ 3-класста окуйт. Ал эми кичүү уулу Аббоз 4 жашта. Маркумдун көкүрөк күчүгү Аббоз биз барганда эч нерседен кабары жок чөнтөк телефон менен алышып отурду. Маркумдун жубайы Мухая жолдошун жоготконуна ишене албай кан жутуп турганын айтты. Ал эми маркумдун апасы Лалахан Муминованын ден соолугу жакшы эмес болгондуктан анын абалы күндөн күнгө оорулушууда. Равшан Муминовдун кайнатасы Мухаммаджан Каландаров күйөө баласы Равшан Муминовдун эл үчүн курман болгонун айтып, аны кичипейил жана өз ишине так адам болгонун айтып өттү. Артында калган кызы жана 3 небересине мамлекет тараптан жардам берилүүсүн суранып, президентке жана өкмөт башчыга кайрылуу жасады. Чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, Равшан Муминов ак ниеттүүлүгү үчүн 1 жана 2 даражадагы мыкты чек арачы төш белгиси, мамлекеттик чек араны кайтаруудагы артыкчылыгы үчүн 1 даражадагы медалы жана Баткен коголаңына 15 жыл мааракелик медалы менен сыйланган. Бирок маркум алган сыйлыктары тууралуу эч кимге ооз ачкан эмес. Анын чоң сыйлыктарга ээ болгондугун үй бүлөсү жана жакындары ал каза болгондон кийин билишкен. Равшан Муминов 1978 жылы 31 октябрда Ташкент шаарында туулган. 1985 жылы Испана шаарында Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепке барып, 1995 жылы ийгиликтүү аяктаган. 2002 жылы сентябрь айынан баштап Лейлек чек ара отрядынын Айкөл тозотунда инженердик сапердик ротада жана атайын дайындалган Бөрү отрядында келишим менен кызмат өтөп келген. Маркумдун кесиптеши Улукбек Мамасеитов Равшан Муминовду адамдык сапаты жогору инсан болгонун, окту таамай аткан чыныгы кесипкөй болгонун айтты. Белгилей кетсек, 16 сентябрь күнү кечке жуук кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, тажик тараптын чек арачылары Лейлек районундагы Максат жана Сай беттерине ок аткан. Анын кесепетинен атайын даярдыктагы аскер Равшан Муминов каза болуп, 13 киши жарадар болгон. Жарадар болгон жарандар Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна алынып келинген. Булак Супер KG